Мен көп жылдардан бери Орусиядамын, бирок жарандыгым Кыргызстан, балдарым баары орус жарандыгында. Алар менин мураскерим боло алышабы, жарандык тоскоол болбойбу? Жок, жарандык тоскоол болбойт, анткени ал сиздин балдарыңыз. Эгерде ошол күбөлүгүндө сиздин мындай энелик, аталыктар аныкталган болсо, анда ата эненин мүлкү балдарга калат. Бул Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинде көрсөтүлгөн. Биринчи кезектеги мураскерлер бул сиздин балдарыңыз болот. Сөзсүз түрдө ар бир бала өзүнүн ата энесинен калган мүлктү мурас укугуна ээ болот. Бирок белгилеп кетүүчү жагдай бар. Эгерде сиздерден кандайдыр бир баягы жер тилкелери калган болсо, чет мамлекеттик жарандарга жер тилкеси берилбейт. Ошол убактылуу мөөнөттүн ичинде алар ошо Кыргыз Республикасынын жарандарына ал жер тилкелерин катташ керек болот. Ал эми сизден калган мүлктөр батир деп айтайлы, жери жок батирлер, көп кабаттуу үйдөгү батирлер боло турган болсо, анда сиздин балдарыңыз түздөн түз баягы менчик укугуна ээ боло алышат.